Чибиз эл аралык мамилелер, коопсуздук маселелери боюнча эксперт, Бириккен Улуттар Уюмунун Иран, Ауганстан, Пакистандагы миссияларында узак жылдар иштеген Талатбек Масадыков. Талатбек мырза, маекке убакыт тапканыңызга рахмат. Мынакей расмий дагы, бейрасмий дагы маалымат каражаттарынан биз алып атабыз, ачыкталып эле калды. Тажик аскерлери жана ал тараптан куралчан адамдар Кыргызстандын айылдарына бастырып кирип, ондогон жарандарыбыз ок кошту. Андан абдан көп адамдар жаракат алышты, кыргыз айылдары өрттөлдү. Эл аралык укук жагынан алганда бул көрүнүш эмне деп аталат? Эки тараптын кагылышы дегенге караганда, бир тараптын кол салуусу же болбосо эгемен өлкөнүн аймагына басып кирип кирүү, чек арасын бузуп кирүү дегенге жакын эмеспи? Биринчиден, саламатсыңарбы? Экинчиден, ушу чалып менин пикиримди сурап атканыңарга рахмат. Ушу мүмкүнчүлүктү колдонуп, жаракат алып, ушул дүйнөдөн кайткан өлгөн биздин аскерлер жана жөн эле элдерибиз кичинекей балдарга чейин көз жумулуп кетти. Ошолордун бир туугандарына бардыгына тең көңүл айткым келет дагы. Сабырлуу болушсун, шейттердин жаткан жери жайлуу болсун, ыйманы жолдош болсун. Бул биринчиден. Экинчиден, бул сиздин сурооңуз. Албетте, ар кайсы мамлекеттерде, региондордо ошондой чек аранын тегерегинде жер маселеси болобу же суу маселеси болобу конфликттер болушу мүмкүн. Бирок 21-кылымда азыр мамлекеттердин баардыгы өнүгүп, биз дагы жаңы технологияга кирип атканда, мен ойлойм мамлекет башчыларынын ою, мамлекет башчыларынын саясаты ушу 21-кылымга жараша болуш керек эле деп да. Бирок тилекке каршы кээ бир мамлекеттин башчылары региондо өз кызыкчылыгын кармап, өзүнүн максаттарына жетиш үчүн ар кандай бул саясатты, ар кандай кадамдарды колдонуп атышат. Эми азыркы биздин Тажикстан жана Кыргызстандын ортосунда болуп калган конфликтти ар кайсы тарабынан талдоосу болот да. Анткени бул чек аралык конфликт деп атаса болот, бирок чек аралык конфликтти өкмөт, эки тараптагы өкмөт, куралдуу күчтөр өкмөткө баш ийип жана чыныгы өзлөрүнүн милдетин аткара турган болсо, дароо токтотуш керек эле да, эл арасында чыгып кеткен чыр-чатакты. Бул тилекке каршы бул нерсе болгон жок да. Анан кийин экинчиден, азыркы бүгүнкү күнгө чейин, азыркы маалга чейин келип аткан маалыматтардын негизинде тажик тарабы муну эми иликтөөдөн кийин гана, талдоодон кийин гана айтышы мүмкүн, эч ким айта албайт. Бирок тажик тарабы маалыматтарга караганда, ошо биздин жарандардын маалыматтарына караганда, 2 жумадан ашык убакыттан бери даярданып келишкен деп да. Жанакы окопторду казган экен, жөнөкөй жарандарын үйлөрүнөн чыгарып, эвакуация кылып алып кеткен экен, элдерине курал берген экен. Ошолордун баардыгы аныкталып кетсе, аныкталып чыкса, анда албетте мен ойлойм бул тажик жеринде, ушу биздин чек арага жакын, Баткенге жакын тажиктер жана куралдуу күчтөр бул Тажикстандын бийлигине баш ийеби же баш ийбейби деп да. Аны дагы эми ал башка маселе. Эгерде жанагы сиз айткан нерселер аныкталып калса, менимче көп эле аныкталып, ачык айкын көрүнүп калды. Бул аскердик кылмышка жатабы, бөлөк өлкөнүн чек арасын, эгемен өлкөнүн чек арасын бузуп кирүүгө жатабы, жана андай боло турган болсо, ошондой статус берилсе, жазасы кандай болот? Албетте, курман болгон адамдарыбызды кайтара албайбыз, бирок алардын кунун кууганга болобу эл аралык сотто? Эми эл аралык сот деп мен соц тармактарда окуп атам. Биздин жаш юристтер дагы жазып атышат. Эл аралык сот бул өтө узак нерсе. Эл аралык сот дагы сөзсүз көз каранды эмес деп 21-кылымда биз айта албайбыз. Анткени эл аралык сот тилекке каршы чоң мамлекеттердин таасиринин астында. Ошондуктан албетте сиз айткан нерсеңиз, ошол маалыматтардын баардыгы аныкталып чыкса, анда Кыргызстандын суверендүүлүгүнө, бизге каршы кылган агрессия деп эсептелиши мүмкүн, эсептелиш керек, ошол маныкталса. Бирок эми саясатта ар кандай нерселер болот, көрүп атпайсыңарбы?
Өзгөчө мына биздин Орто Азия региондорунда Афган, Пакистанда эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Азербайжан, Армениянын ортосунда эмне болгонун көрүп атасыңар. Украина, тиги Грузия тараптарды көрүп атасыңар. Молдавияны көрүп атасыңар, эмне болуп атат. Жалаң гана мурдагы Советтер Союзу эмес. Бирок мына Кытай менен андан түштүгүрөөк турган мамлекеттердин арасында кандай мамилелер бар. Эми тажрыйба чоң. Бул эл аралык жол менен жүрөбүз десе, бул өтө узак жол. Анда кандай кылышы керек анда азыр ушул тапта акыбалдан чыгуунун жолун эмнеден көрүп турасыз? Бул этапта эң эле биринчи нерсе, мен ойлойм, биздин элибиз, кыргызстандыктар, кайсы улут болбосун айырмасы жок. Бул элди дүрбөлөнткөн, провокацияга түрткөн маалыматтарды жибербесе деп суранат элем да. Бир чети андай маалымат болбогон күндө деле Талатбек мырза, мына 30дан ашык адамдын өлүм табышы, анын ичинде жаш балдардын бар экендиги, андан ондогон адамдардын жаракат алышы, ошол адамдардын тууган уругун, мекендештеринин канын кайнатып атпайбы? Бул деген мындай эч кандайдыр бир провокациялык маалыматтарсыз эле болгон нерсенин өзү кагылышууга түртүп атат да. Бирок кагылышуу тереңдей берсе, андан көп адам өлөт, анан ал жерде кийинки жашоо кандай болот, согуш талаасына айланып кетеби деген коркунучтар бар да. Ошондой шартта биз абалдан кантип чыгабыз? Ошондуктан маалыматты, текшерилген гана маалыматты эл арасына жайганга мен ойлойм, Кыргызстандын өкмөтүнүн эң биринчиден ошолордун милдети эле да. Эми биздин өкмөттөн тилекке каршы андай кадамдар көрүнбөй жатат да. Ошондуктан эл дагы жайып атат. Мен элди күнөөлөгөн жокмун. Бирок кыргызстандыктар ичи күйүп, ызаланып, эмоцияга берилип, мен дагы мына алыста отуруп дагы күйүп отурам да, бул эмне болуп атат деп да, бул кандай нерсе деп. Анткени ушундай учурларда элди өзү менен өзү деп чыштап койбой, өкмөт сөзсүз зарыл түрдө, өтө кыска мөөнөттө тез чараларды көрүш керек эле да. Биздин эми аскерлерибиз бар. Ошто болобу, Баткенге жакын жерлерде дароо аскерлерге буйрук берип туруп, согушка катышпай, бирок өзүбүздүн жерибизди контролдоп, ошо жерлерди сактап калганга буйрук. Жана жарандарды мүмкүн болушунча эрте коопсуз жайга чыгарып кетип. Мисалы, ошол чегарачылар жанагы головной водозаборунда 4 сааттан ашуун жеке чегарачылар өздөрү мындай каршылык көрсөтүшүптүр да, ар жактагы куралчу күчтөргө. Биздин башка кошумча күч баргычачы. Андан сырткары азыр ошол лейлекте калган адамдар, лейлекке жол ачылып, жабылып, ар кандай болуп атат. Блокадада калган адамдар бар. Андан сырткары маалымат жетпей атат. Сиз айткандай өкмөттөн так маалыматтар. Мына ушул учурда чынында эле бийлик тараптан ыкчамдык, координация, сергектик болбой жатабы? Менин билишимче, мына мага жетип аткан маалымат, Акипресс 24 KG ар кайсы сайттарды мен караштырып, маалыматтарды карап атам. Ушул маалыматтарга мен ойлоп атам, мамлекеттен же тажрыйбанын жоктугу, же саясий эриктин жоктугу, же болбосо бир кандай жоопкерчиликти моюнга албайм деген адамдардын кесепетиненби бул нерселер, чаралар көрүнбөй жатат да. Анткени мен ойлойм, ушул 28-inde бири-бирине таш ыргытканда эле ошондо эле чара көрүнүш керек эле. 29-unda ок атылып, ушундай болгондо сөзсүз президент тарабынан ошол президенттин өкүлү катарында штаб катары ачып, ошол жерге ар кайсы УКМК болобу, Ички иштер министрлиги болобу, чегаранын өкүлдөрү болобу, ошол Баткенге штаб катары түзүп туруп, МЧС болобу, дароо ошол жерде контролго, көзөмөлгө алыш керек эле да. Жана биздин куралдуу күчтөрдү ошол жерге алып барып туруп согушкан эмес. Сөзсүз биздин өзүбүздүн агрессиянын астында калган жерлерде сөзсүз ошо тынчтыкты жана коопсуздук маселелерди чечүүгө аскерлерди жайгаштырып, жана жөнөкөй жарандарыбызды эвакуация кылып, жана гуманитардык жардамды берүүгө дароо эле, мына бүгүн 1 май болду.
29-ында кылыш керек эле да. Эми мынакей биз сотсуз тармактарды мен текшерип келсем, караштырып келсем, эми биздин ар кайсы саясий партиянын кишилери, саясатчыларыбыз, кээ бирөө чын дили менен, чын жүрөгү менен, кээ бирөө болсо бул саясий хайп катарында барып көрсөтүүгө, пиар катарында барып ачат да. Андай болбош керек эле да. Өкмөт деген мындай согуш болуп аткан жерди контролдоп, көзөмөлдөп, ошол жерге жетиштүү аскерлерди жайгаштырып туруп, анан кийин элге ыкчам түрдө жардам бериши керек эле. Бул маселени, бул иштерди аткарууга али да кеч эмес да, азыр дагы эң актуалдуу да бул маселе. Азыр дагы кеч эмес. Эми мына азыркы жакын арадагы келген маалыматтардын негизинде карасак, биздин УКМКнын төрагасы Ташиев мырза Тажикстандын УКМКнын башчысы менен жолугуп, эми жолугуп келиптир. Бирок ошондо дагы ар кайсы маалымат келип атат. Бийлик тараптан келип атат. Ошол Баткендин жанында эмеден согуш чыккан Варуктун жанынан да, ал жерден да келип атат, биздин жерлерде мына атышуу болуп атат деп. Бирок ошол эле заманда дагы маалыматтар келип атат, бул элди дүрбөлөңтөп атат, эчтеке жок, тынч эле деген дагы эмелер. Эми эки тарап, эки маалымат дагы же чындык болушу мүмкүн, же провокация болушу мүмкүн да. Демек ошондой нерселер болбош. Бир нерсе да, өкмөт болуш керек эле да. Бир нерсе, азыр ушундай ок атышууну токтоттук, же болбосо сүйлөштүк, тынчыдык деген сүйлөшүүлөрдөн кийин деле жанагындай зомбулуктардын, ок атуулардын болуп кетиши мындай билдирүүлөргө ишенбөөчүлүк менен караганга түртүп атат да. Ошон үчүн азыр деле элдер кооптонуп турушат. Ташиев менен Тажик ГКМБсынын башчысынын билдирүүлөрүнө карабастан. Анан эми бул кырдаалдан чыгуу үчүн азыр тоготери эмне кылуу керек? Бул кырдаалдан чыгуу үчүн эң биринчи нерсе ушул кадам азыркы Ташиев менен Тажикстандын ГКМБнын башчысынын сүйлөшүүнүн негизинде сөзсүз чаралар көрүнүш керек да. Сөзсүз, мен ойлойм азыр дагы кеч эмес, бир штаб катары ачылыш керек Баткенге. Бул бир. Экинчиден, эки өлкөнүн биргелешкен штабыбы же ар ким өз-өзүнчө? Жок. Мен ойлойм ошол штабтын башчылары бири-бири менен сүйлөшөт. Бирок бирге штаб ачылбайт. Биз өзүбүздүн штабты гана ачышыбыз керек. Сөзсүз Баткенге, сөзсүз ушул президенттин өкүлү түздөн-түз президентке, түздөн-түз министрлерге чалып, аларга маалымат берип, алардан буйрук же макулдугун алууга бат ошол штаб түзүлүш керек эле мурда. Азыр да кеч эмес. Экинчиден, сүйлөштүкпү, тынчыдыкпы, тынчыбадыкпы, мен ойлойм бизде аскерлер бар деп да. Эми профессионалдуу да аскерлер, офицерлер бар, эми профессионал эмес дагы бар да. Бул алсыз деп же эми тажрыйбасы, билими жоктор дагы бар деп айтса болот да. Эми биз, мен ойлойм, бир батальон катары жибериш керек да. Сөзсүз бул Баткен эмесине, Лейлектин жанына да, Баткенге да согушкан эмес, бирок тынчтык, коопсуздук маселени чечип, ордуна койдуруп, кыргыздардын үйлөрүн түрттүрбөй, күйгүздүрбөй, жана кыргыздар тажиктердикин дагы түрттүрүп, күйгүздүрбөй, ошондой нерселерге каршы сөзсүз ар дагы барып жайгаш керек эле да, жерлерге. Себеби дегенде дале коркунуч бар да, ушундай болуп кетет. Коркунуч бар. Бул коркунуч боюнча биз көп убакыттан бери айтып келатабыз. Муну менен дагы мен ишенбей турам, токтобойт деп да. Анткени өкмөт башчылары дагы сүйлөшсө дагы, мен ойлойм, президенттер сүйлөшсө бар. Президенттер сүйлөшсө дагы ар кайсы башка күчтөр бар. Мен сырткы күчтөрдү айтпайм. Бул мамлекеттин көзөмөлүндө болбогон күчтөр бар. Бир, экинчиден сырткы күчтөр бар. Эки. Бирөөнө токтолсок, сиз ошол чыр чатактардын болуп турушуна, чек аралардын такталбай турушуна контрабандисттер кызыктар дедиңиз буга чейинки маектериңизде. Эми контрабанда жасаган бир нече түрдүү контрабандисттер бар. Ал жерде сөзсүз эле тиричилик товарлары менен алектенген контрабандисттерден тышкары башка дагы бар, билесиз. Сиз кайсыларын эске алып атасыз? Жана ошолор абдан таасирдүүбү? Алар мамлекеттин жетекчилерине таасир этип кое алабы же баш бербей кое алабы? Мен ойлойм, өзгөчө акыркы убакытта биздин өзгөчө Кыргызстан боюнча айтып келсек, контрабандист деп атаганда мен чоң контрабандисттерди айтып атам да. Бул наркотрафиктеги контролдогон контрабандисттер,
куралды контролдогон контрабандисттер жана ГСМди контролдогон бул бензин менен дизелди контрабандисттер да. Ошолорго мамлекет башчыларынын алы жетпейби? Чоң Билесиңер, бийликтин. мен көптөн бери эле ачык айткам, эми кайталап койсом кечиресиздер. Мен ойлойм, өкмөт башчыларынын алы жетпестик эмес. Көбүнчө өкмөттүн башындагылар өзүлөрү ошонун ичинде отурат да, ошол контрабанданын ичинде. Анткени мынакей Кыргызстанды карап көргүлөчү. Биздин парламенттин канча адамдары контрабандисттер. Ачыгын айтканда. Эми биз журналисттик иликтөөлөрдө буга чейин да контрабандисттердин бетин ачып келгенбиз дегендей. Ооба. Силер туура жумуш кылгансыңар, контрабандисттер өтө чоң зыян келтирет да. Анан кийин аларга каршы өкмөт күчтүү болбосо кандай чара көрө алат? Өкмөт өзү аралашып, алардын дасторконунан бир табакташ болуп тамак жеп, алардын колунан бирдеме алып, ошого көнүп калган биздин чоңдор кантип аларга каршы сөз сүйлөй алат? Ошондуктан биз көп жылдардан бери өзүбүздүн ички саясатта айтып келгенбиз. Биздин мамлекетке жаңыруу керек деп да. Жаңыруу дейсиңерби же туура татыктуу кадр саясаты дейсиңерби же болбосо иллюстрация дейсиңер, айырмасы жок. Натыйжасы бүгүнкү күндөгү мамлекетте отурган жаштар болобу, орто жашындагы кишилер болобу, мурдагылар, булар көнүмүш болуп калган. Мына өзгөчө мынакей Бакиевдин малынан тартып, эми Акаевдин малында деле башталган нерсе болчу, бирок өзгөчө Бакиевдин малынан тартып, кийин убактылуу өкмөт Атамбаевдин малында таптакыр бул коррупция деген нерсе бат таркап кеткенде баардык жерлерге да, баардык жерге, президентке чейин таркаган нерсе болчу. Ошондуктан кийинки Жээнбеков болсо таптакыр эчтеке кылбай туруп, 3 жыл эчтеке кылбай туруп, мынакей экс-президент деген статуска ээ болуп отурат. Алардын чөйрөсү баардык. Ошондуктан эми ушулар ушу мамлекетке билесиңер өзүнүн тамырын жиберип, таптакыр кирип ошолор менен бирге чырмалашып калган адамдардан кутулмайынча мамлекет оңолбойт. Бирок Талапбек мырза, андай чырмалышкан мындай коррупционерлерден кутулуунун жолу бул шайлоодо ошол эле 1000 сом, 2000 сомго сатылбай коюу же болбосо ошондой коррупционерлердин иш аракетин четке кагуу эмеспи? Тилекке каршы андай болбой келатат, өкүнүчтүү. Эми бул биз үчүн абдан риторикалык маселе болуп калды. Дагы бир өңүтүнө өтсөк, сиздин кебиңиздин чек-аранын чечилбей калышында, чек-арачынын болуп турушуна сырткы күчтөр дагы кызыктар деп атасыз. Алар эмне үчүн кызыктар жана алардын таасири канчалык ушул тапта? Эми мынакей бүгүнкү күндө мынакей соцсеттерди карап окуп көрсөңүздөр, кээ бирөө батыш мамлекеттерин күнөөлөп атат, ушулардын аркасында батыш мамлекеттер бар деп. Кээ бирөө Россия Федерациясын, Россияны күнөөлөп атат, кээ бирөө эми чоң контрабандисттерди күнөөлөп атат да, ушулардын кесепетинен деп. Мен ойлойм, үчөө тең болушу мүмкүн. Өзгөчө 21-кылымда мына кылымдар бою чоң мамлекеттер, өтө чоң мамлекеттер өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ар кандай саясатты колдонуп, ар кандай кадамдарга барганга даяр болчу дагы, азыр дагы даяр. Муну биз такыр жок деп айта албайбыз. Эч кимисине карата да. Ошондуктан биз эми өзүбүз мага бир аз мындай жакпаган нерсе, күтүлбөгөн нерсе болгон, биз өзүбүз мына тажиктер дагы, кыргыздар дагы, казактар дагы, Белоруссия, Армения, Россия баардыгыбыз ОДКБге киребиз да. Анан кийин 29-унда ОДКБнин мүчө болгон мамлекеттеринин коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны Душанбеде болуп атты да. Ооба. Ошол маалда болуп аткан сокко, ошол маалда болуп аткан согуш болуп кетти да. Ошондо эч кимиси бир ооз үн айтып, мынакей момундай туура эмес. Бул биз өзүбүздүн ОДКБнын ичинде эки мамлекет эмне үчүн согушат дегенге эч кимиси барган жок да. Туура, бул абдан бир жаман мисал болуп калды да. Анда ОДКБ ошондой уюм катары, аскердик жамааттык уюм катары маанисин жоготконунун белгисиби бул? Мен ойлоп атам, бул саясий престиждин жоготконунун белгиси. Бүгүнкү күндө. Бирок
эми ушул болгон окуяны талкуулап, талдап, эми ар кайсы мамлекеттин өзүнүн жанагы разведкасы бар, чалгындоо органдары бар. Алар өзлөрүнүн маалыматтарын чогултуп туруп, анан кийин өзлөрүнүн жыйынында чечиш керек да. Ушундай нерсе болбош үчүн да. Экинчиден, бул менин өзүмдүн ойлогонум. Анткени эми ким болбосун, Кыргызстандын ичи бөлүндү, кээ бирөө батышты колдойт, Американы колдойт, кээ бирөө Россияны колдойт. Биз азыркы заман, ушул маалда, заманда өкмөт башчылары кыргыз коомуна кайрылыш керек эле да. Эми бүт саясий өзүбүздүн кимди колдойбуз, кандай көз караштарыбыз бар, муну четке чытайлы, азырынча убактылуу. Ооба. Бардыгыбыз биригели, консолидация болсун деп да. Бүт саясий күчтөр биригели. Өзгөчө мынакей бул соцсеттерден, тармактарда жамандап бири-бирибизди бөлүнүп алып, бири-бирибизди сөгүп, өкмөт башчыларын сөгүп, бул убакыт болбошу керек да. Азыр биригип туруп, ошо элибиз, коомубуз өкмөткө жардам бериш керек эле да. Ал үчүн өкмөт туура кадамдарды жасаш керек да. Ал үчүн жалаң гана же отуруп алып маалымат бербей, же болбосо бирдемени айтып коюп, анан кийин элге популизм катарында сүйлөп коюп кетип калбай, өкмөт дагы чараларды көрүш керек. Ошондуктан менин бир кайрылуум, мен ойлойм, угабы, угушпайбы, өкмөт башчыларына бул менин кайрылуу катарында, жана биздин элибизге кайрылуу катарында. Бул биздин чырыбызды, биздин туура эмес, келишпеген пикирлерибизди четке кагып туруп, азыр Кыргызстандын келечеги үчүн ойлош керек. Кыргызстандын жери, эмендүүлүгү, Кыргызстандын кыргыз эли үчүн ойлоп туруп биригиш керек да. Токтоткула, эмоцияңарды токтотуп туруп, азыр жардам берели бири-бирибизге. Эмне кыла алабыз? Бирок азыр мынакей кыргыздар эми канча өзгөчө акыркы 10 жылдан ашык таптакыр мамлекеттик органдар жок болгондой, ар бириси каалаганын кылып, ар бири билгенин кылып атышпайбы? Ошону токтотуш керек да. Өкмөттүн милдетин биринчиден өкмөт аткарыш керек эле да. Талапбек мырза. Ошо, ооба. Рахмат. Сөзүбүздү жыйынтыктар алдында сиз мына конфликтолог катары, эл аралык мамилелердеги эксперт катары өкмөткө жана элге берген кеңештериңизди жыйынтыктай кетели. Биринчиден, эл арасында дагы өкмөт тараптан дагы маалыматтын, такталбаган маалыматты таратууга бөгөт коюу. Экинчиден, жанагы чек ара аймактарына аскерлерди алып барып коюу, жайгаштыруу. Үчүнчүдөн, штабты ачуу дедиңиз, тоготерлер. Дагы эмне чукул кадамдар зарыл болуп турат? Президенттин сөзсүз мындай чоң полномочиясы бар бир өкүлүн ошол жерге штабка коюу, ошол жер маселени чечип, сүйлөшүп, тажик тарабы менен да сүйлөшүп, тажиктерге айтыш керек, ушул биздин мынакей генералыбыз барбы, УКМКны кимис экен, бизде Кыргызстарда, кыргыз арасында тажрыйбасы бар адамдар көп да. Анан кийин ошолорду коюп, мынакей биздин атыбыздан сүйлөшсүн, силердин дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, полномочиясы бар адамды тааныштыралы, дагы бири-бири менен чечсин. Анан кийин кокустан чечилбеген маселе болсо, президенттер дагы киришет деп да, бири-бири менен сүйлөшөт деп. Анан кийин мен ойлойм, дагы эле бүгүнкү күндө өзгөчө биздин бир тууган коңшу мамлекеттер, Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, биздин стратегиялык партнер Россия болобу, ошолор ушул болгон окуяны эске алып, колдон келишинче жардам бериш керек да. Анан кийин биз алардан жардам сурап, силер келип бизге аскериңерди жибергиле, муну чечип бергиле эмес. Бирок ооба, ушул жерден кошо кетейин дедим эле кыскача. Тынчтык орнотуучу күчтөрдүн ушул аймакта, чек арада болушу азыр зарылбы же алардын кереги жокпу? Миротворческие силы? Жок, мен ойлойм азыркы маалда азыр кереги жок деп да. Анткени биз тынчтык орнотуу күчтөрдү жайгаштырсак, анда саясат уланып кетиши мүмкүн да. Анткени бул такыр 5 жылга, 10 жылга чейин уланып кетиши мүмкүн. Биз азыр өзүбүздүн күчүбүз менен эметишибиз керек. Бул согуш тажик элине дагы, кыргыз элине дагы кереги жок болчу. Мен ойлойм, бул чоң саясаттын кесепети да. Чоң саясаттагы болгон ар кайсы кадамдарды ар эки тарап тең өзүнүн кызыкчылыгына жараша кылган нерселер болуп атат да. Анан кийин эми иликтөө болуш керек, талдоо болуш керек. Ошонун негизинде кийин мен бир аз убакыт өтүп, тынчтык болгондон кийин анан кийин баа берилиш керек да. Бул эмне болду? Ким күнөөлүү деп да. Анткени мындай нерселерге
эч кандай жол бербешибиз керек. Анткени бул кылымдар бою Орта Азияда биз баардыгыбыз жашап келип, анан кийин бир күндө бири-бирибиздин үйлөрүбүздү өрттөп, бири-бирибиздин жарандарыбызды өлтүргөн бул туура эмес да. Ошондуктан мен ойлойм, эң аягында эмне болбосун, эң аягында согуш болобу, бири-бирөөнү өлтүрдөбү, баары бир сүйлөшүү менен бүтөт. Эч качан согуш сүйлөшүүсүз бүтпөйт да. Же бирөө аягына чейин басып алат бул мамлекетти, анан кийин бүтөт. Же болбосо сүйлөшүүнүн натыйжасында гана бул конфликттер чечилет. Анан кийин кээ бирөөнүн бул соц тармактарда мен окуп атам. ООНго кайрылыш керек, ООН келсин деп да. Башка мамлекеттер. Мына мен ООНдо өзүм көп жылдардан бери иштедим. ООН жакшы механизм. Бирок чоң чыр-чатактарда да, кичинекей чыр-чатактарга ООНго азыр келгиле, жардам бергиле деп кирсе, анда бул чыр-чатак эл аралык деңгээлге чыгып кетет дагы уланып кетиши мүмкүн да, ыктымал. Ошондуктан азырынча мен ойлойм, эки мамлекеттин башчылары, Эмомали Рахмон мырза менен Жапаров мырза экөө сүйлөшүп, жана ортомчу болгон Өзбекстандын президенти Мирзиёев мырза жардам берип атат да. Ошо Өзбекстандын жардамы менен болобу? Биз сүйлөшүп туруп, анан кийин ушул комиссиялар түзүлүп эки тараптан ошолор чечиш керек да маселелерди. Анан кийин тезден тез чечилген маселелерди ишке ашырыш керек, орнотуш керек. Чоң рахмат. Жасабасак кайта уланып кетиши мүмкүн. Чоң рахмат пикириңизге. Биз менен эл аралык мамилелер, коопсуздук маселеси боюнча эксперт Талатбек Масадыков маектешти. Маекти мен Али Токтаркунов алдым. Жакшы туруңуз. Жакшы калыңыздар.